Баткенде кылмыштын изи суу электе адам өмүрүн алган окуянын бети ачылды. Шектүүлөрдүн үйүнөн курал жарактар табылды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 28 августта эртең мененки саат 7:45 чамасында Лейлек райондук ички иштер башкармалыгына адамдын жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Аталган жайга Лейлек райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери барганда Исфана шаарынын 28 жаштагы тургуну өз үйүндө уктап жаткан жеринен белгисиз адамдар тарабынан денесине бир нече жолу миздүү нерсе сайылып каза болгондугу белгилүү болгон. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Коопсуз шаар камералары Ош жана Токмок шаарларына орнотулууда. Санариптик өнүктүрүү министрлигинин 1-сентябрдагы маалыматы боюнча Бишкек шаарында 16 кесилишке, Ош шаарында 11, Токмок шаарында 6, ал эми Кант шаарында 1 кесилишке камера түркүктөрү орнотулду. Маалыматка ылайык Г формасындагы ар бир түркүккө 3төн камера бекитилген. Коопсуз шаар долбоору ичке киргенден берки аралыкта жол эрежесин бузган айдоочуларга 2.373.355 токтом толтурулду. Анын ичинен 1.566.870 токтом боюнча айып пул төлөнгөн. Айсулуу Тыныбекова интернетте видеосу тараган кичинекей күрөшчү кызды издейт. Токио олимпиадасынын күмүш медалинин ээси Айсулуу Тыныбекова интернетте видеосу тараган кичинекей күрөшчү кызды издейт. Бул тууралуу өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазды. Айсулуу Тыныбекова кыздын жөндөмүнө баа берип, багыт берүүгө даяр экенин билдирген. Кечээ бул видеону интернеттен көрүп абдан сүйүндүм. Качан жана каерден тартылганы белгисиз. Бирок бир нече жолу кандай сонун ыкманы жасаган. Сиңдибиз машыгып жүргөнү сиздерге да байкалдыбы? Күрөштө бул ыкма үчүн 2 упай берилет. Мен бул спортко жаңыдан киришип баштаганда дал ушул ыкманы көп колдончумун. Бул кызды көрүп өзүм да эстеп кеттим. Себеби ушул ыкма менен мен бир эл аралык мелдештен медаль утуп алгам. Сени менен жолугуп, маектешүүгө даярмын сиңдим. Эгер чоң спортко кадам таштайм десең, багыт берүүгө даярмын. Кимде даректер болсо кабар берип коюңуздарчы дейт Айсулуу Тыныбекова.